Мына биздин статистикалык маалыматтарга байланыштуу эркектердин тукумсуздугу жылдан жылга көбөйүп баратат. 2018 3 айга 1796 эркек кайрылган болсо, 2019 3 айга 1913 бейтап кайрылып отурат. Бул 117 адамга көп кайрылуу болуп эсептелет да. Ушунун негизинде биз айтсак болот, жылдан жылга эркектердин тукумсуздугу көбөйүп баратат. Ал көбөйүүнүн эң негизги себептеринин бири эмнелер? Биринчиден бул багы ошол жаштардын маалыматтыгынын аздыгы. Жаштарды биз эркектерди ата болууга, кыз балдарды эне болууга биринчи даярдашыбыз керек да. Балапан уясында эмнени көрсө, чоңойгондо ошону көрөт дейт. Биздин ата эненин тарбиясы начарлап баратат күндөн күнгөчү. Багы ата эмнени кылса, бала ошону көрүп өсөт экен да. Биздин багы экономикалык себептерге байланыштуу ата эне багы өзүнүн тиричилиги менен күнүмдүк акча табуу максатында кетет дагы, балага көңүл бурулбай калып. Балдардын, өспүрүмдөрдүн тарбиясы коом тарбиялап атат, интернет деген бале тарбиялап, ошонун кесепетинен үй бүлө маселеси начарлап, солгундап баратат. Мисалы багы үй бүлөдөгү эң негизги бул көйгөй ата эненин тамеки чегүүсү, насыбай чегүүсү, зыяндуу адаттарды колдонуусу, ичимдик ичүүсү. Ошол атасы тамеки чегип отуруп, баласын урушуп коет, сен тамеки чекпе, зыян, же насыбай чекпе, зыян деп коет. Өзү үй бүлөнүн алдында отуруп алып тамеки чегип атат. Бул үлгү, тарбия. Атасын көргөндөн кийин бала ошого кызыга баштайт. Тамеки чегүү ага ушундай жакшы адат болуп калат, кийин чеккенге кете берет да. Багы балдар ата энесинен бекинип чегишет, тамеки насыбайдычы. Мен айтар элем, наоборот, ата баласынан бекитип чегиш керек да, ушундай эле чеккиси келсе, адат болгон болсо. Ошого ушул тууралуу бизде Обул акимияттын 873 токтому чыккан 2006 жылы. Ошол токтомдун негизинде бир пунктунда жазылган: ар бир жаш жубай ЗАГСтан жарандык актыларды каттоодон өтөөрдөн мурда биздин борборго келип кеңеш алсын дегенчи. Эркек балдар келип бизден уролог, андрологтордон кеңеш алат, кыз балдар гинекологтордон кеңеш алат. Ошол кеңеште айтылат, үй бүлө деген эмне максатта жубай алыш керек, үй бүлөнү кантип күтүш керек, үй бүлөнү кантип пландаштыруу деген темада бекер акысыз кеңеш берилет. Андан сырткары экинчи көйгөй бул багы биздин тамак ашыбыздын сапатын начарлаш. Көпчүлүк айтып отурат, базардагы тамактарыбыздын басымдуу бөлүгү Кытай тараптан келип атат. Ал ун, май, жана башка андай макарон изделиелер, ошолор бүт Кытай тараптан келип атат дейт. Эми аны текшерген атайын бөлүмдөр бар. Ал бөлүмдөрдөн текшерилбей өтөбү. Андан сырткары багындай ичимдиктер бар. Баклажкага куюлган ар кандай ичимдиктер бар. Кола, фанта, фреска, дюшес, муздак чай, лимонад чай жана башка дегендерчи. Жана натуральный сок дегендерибиз бар. Ошолор бүт организмге өтө зыяндуу. Анын ичинде синтетикалык кошулмалар, боектор бар. Ошол боектор организмге кирип, эркектердин багы активдүүлүгүн начарлатып, анан багы тукумсуздукка алып келип отурат. Андан кийинки маселе экологиябыздын бузулушу. Экологиябыз жылдан жылга бузулуп баратат. Ушул мына шаардагы машиналардан чыккан түтүндүн, газдын, чаңдын бүт багы химиялык элементтери өпкө аркылуу канга сиңип, алда барып эркектердин активдүүлүгүн начарлатып отурат. Заправкада иштегендер, оор шартта иштеген эркектер бар. Багы тиричиликтеп өзүнүн жанын аябай 12 саат, 14 саатка чейин иштегендер бар.
Мигранттарыбыз көп кайрылып атат бизде. Баягы Россияга, башка өлкөлөргө барып, аларда ден соолугун аябай карабай, баягындай оор шартта иштеп келет. Анализдерин алсак, активдүүлүгү өтө начар чыгып атат. Андан кийинки тукумсуздукка таасир этүүчү бул маселе, эң негизги маселе бул тамеки, зыяндуу адаттарды колдонуу. Чылым чегүү, анан насыбай чегүү. Насыбай чегүү, кальян чегүү баягы модага айланып калды биздин Кыргызстандачы. Тамеки таштоо үчүн насыбай чегип атышат жаштарыбызчы. Эмне максатта насыбай чегет? Аны түшүнбөйт. Насыбай эмнеден жасалат? Анын канчалык деңгээлде организмге зыяндуу экенин алар түшүнбөйт. Баткен областы насыбай чегип эле балалы чакалы болуп атпайбы? Бүткүл Кыргызстан тамеки чегип эле балалы чакалы болуп атпайбы деген көз караш менен чегип атышат. Баткен областынан ар бир экинчи тукумсуздук менен кайрылган эркек насыбай чегет. Жакында эле 7 жаштан баштап чеккен кадамжайлык бир жигит кайрылды. 4 жыл тукумсуздук. 4 жылдан боло элек. Спермограмма деп коет, уруктун активдүүлүгүн текшерсек 0. Жок. Баягы насыбайдын составындагы уулуу заттар сперматозоидтердин активдүүлүгүн жок кылып, андан сырткары анын санын жок кылып салды. Ошо сперматозоид чыгара турган клеткаларды талкалап салды. Насыбай тамеки бул микро наркотик болуп эсептелет. Айрыкча эркектерге өтө зыян. Баягы ар бир жашоодо адам дегенден кийин адамдын ар бир сөзү, ар бир кыймыл аракети, ар бир кадамы максаттуу болуш керек да. Ошол тамеки чексе, анын да максаты бар. Насыбай чексе, анын да максаты бар. Ошо ар бир жаш жаран тамекини колго алганда эмне максат менен чегем сурап коюш керек. Насыбай чегерде ал эмне максат менен насыбай чегет сурап коюш керек. Түшүнбөйт. Мен мындай кайрылган пациенттерге айтам, тамеки чеккен эркектин жыныстык жөндөмдүүлүгү чекпеген адамга караганда 10 жыл эрте токтойт. Насыбай чеккендин жыныстык жөндөмдүүлүгү 20 жыл эрте токтойт. Бирок ошол эрте токтогон эркек ал секреттерин айтпайт. Дос жоронун көзүнчө элде мактанат кайра. Мен түнү мынча жолу болдум депчи. Анын жыныстык күчтүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн анын аялы гана билет. Биз ушундай кайрылгандарды аялдарын кошо отургузуп сурасак, 30-35ке чыккан насыбай чеккен 100 эркектин 90-ында көйгөй бар, жыныстык көйгөй бар. Ал эркектин ою боюнча тамеки насыбайдын зыяны жок. Себеби баары эле чегип жүрбөйбү? Баары эле чегип жүрбөйбү деген ой менен, көз караш менен. Зыян, өтө зыян. Эгер насыбайдын эсебинен насыбайдын составында мышьяк, кадмий, метанол, марганец жана башка 400дөн ашык химиялык зыяндуу уулуу заттар бар. Ал заттар оозго салганда ооздан канга сиңет дагы, кан аркылуу ошол тукумдарга барып, урук чыгара турган клеткаларды талкалайт. Насыбайдын эсебинен урук чыкпай калган болсо, аны оңдоо кыйын. Ал оңолбойт, лечение дарыланбайт. Эгерде аз санда клеткалар калып, өтө аз санда чыгып аткан болсо, аны биринчиден насыбайды таштап, анан жакшы диеталарын жазып беребиз, диеталарын сактап, спорт менен алектенип, анан кийин витаминдерин, дары-дармектерин колдонсо, дарыласа болот. Бирок узак убакытта, эң азы 3 ай убакытта, орточо убактысы 6 айда көтөрүлүшү мүмкүн. Ошого мен айтар элем, тамеки насыбай менен үй бүлө курган бул өтө зыян.
15 жаштан 45 жашка чейинки бала жасай турган эркектердин 90% же тамеки чегет, же насвай чегет, же кальян чегет, же компьютерде соткада отурат. Багы уруктугун жөндөмдүүлүгүн текшерсе өтө начар, жылдан жылга начарлап баратат. Мындан 20 жыл мурда 25 жашка чейинки тукумсуздук менен эркектер анча кайрылат эле. Азыр 18-19 жаштан баштап кайрылып атат. Басымдуу бөлүгүн 25 жашка чейинки балдар, эркектер түзүп атат. Бул деген эмне? Бул багы дагы эле болсо маалыматтын аздыгы, тарбиянын жоктугу, ошо зыяндуу адаттардын канчалык деңгээлде организмге зыян экендигин билбегендиги, үй бүлөгө бала жасоого даярдыктын жоктугу. Андан кийинки дагы айта турган маселе бул багы жыныс катнаш аркылуу жугуучу оорулардын көбөйүшү. Ал оорулар 23тен ашык түрү бар. Биз багы вуздарга барып, 4-5 курстарга барып, багында лекция өтөбүз. Аорт иштерин айтыпчы. Сурасаң, жыныс катнаш аркылуу жугуучу оорулардын 2 же 3 эле түрүн атай алат. СПИД, сифилис, триппер дейт. Болду, калганын билбейт. А 25тен ашуун түрү бар. Анын ичинде 1-2 эле түрү жуккандан кийин белги алып келсе, калган түрлөрү билинбейт. Эркек мисалы налево жүрдү, 3 күн 10 күн күттү, оорубаса, ачышпаса, ар кандай белги болбосо тазамын деп жүрө берет. А билинбеген оорулар анын багында органдарына кирип, эркек бездерине чейин жетип, анан багы сперматозоидтердин активдүүлүгүн өтө начарлатып, эркек бездерин урукчуктагыч безди сезгентип, андан кийин сексологиялык өзгөрүүлөрдү, белгилерди алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул маселе дагы өтө көйгөй жаратат.